Шайлоого барбай койсом күнөөкөр болбоймун бу? Эч кимисин деле тааныбайм. Анан кызыкчылыгым деле жок. Жа, бул шайлоо туугандар мындай да, Кыргызстандын тагдыры. Буга мусулмандар кош көңүл болбош керек. Албетте, ошол арасынан татыктуу болбосо дагы арасынан жакшырагы болот барыбир. Эртеби кечпи баарыбыз бирөөнү көрсөтүп баары келет да, сен каалайсың, каалабайсыңбы? Бирок биздин добушубуз башка жакка кетпесин. Ошон үчүн ошо карап туруңуз дагы баардыгын. Сиз кайсыны туурараак көрөсүзбү? Вот ошого добушуңузду берип коюңуз. Кайсынысын туурараак көрөсүз? Кайсынысынан үмүтүңүз бар? Ушулар мамлекетти эртеге бузбай, талкалабай, бөлбөй, бекемдеп, гүлдөтөт, колунан келет, бекем адис өзүнүн эмесин. Аны карайсыз, билесиз. Ошо менен анан Кудай кааласа, бирок барбай койбош керек. Себеп дегенде Кыргызстан 80-ден ашык пайыз мусулмандар. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен лем яхтам бир умури муслимин фалейса минни." Мусулмандардын ишине кош көңүл болгон, ал бизден эмес деген. Бул чоң нерсе бул. Мамлекет башкаруу, эл өкүлдөрү, мыйзамдарды кабыл алуу, эртеге Кыргыз элине 6,5 миллионго кандай мыйзамдарды кабыл алат? Имандуу болсо, билимдүү болсо, тажрыйбалуу болсо, эрктүү болсо, намуздуу, патриоттуу болсо, мынандайлар келсин да. Вот ошого арасынан эми алхамдулилля баары эле жаман эмес. Аны өзүңүздөр карап көрөсүздөр дагы. Кудай кааласа иншалла, бирок барыш керек. Дуа да кылыш керек, барыш керек да.